29 күнү Ош шаарында кароосуз көчөдө калган кыздын апасы 20 январда табылды. Ал Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын Сулайман Тоо милиция бөлүмчөсүндө көрсөтмө берип, ичип мас болуп баланы жоготуп алганын айтууда. Анда жумалап баласынан кабар алганы келбеген эне милиция кызматкерлери камап коет деген коркунучта бут басып келген эмес экен. Таңамалда турсам кыз жок экен да, ошо кайрылышпадым да мен. Корккондон кайрылбадым. Ошол эле 29-ундан бери да. Ол бир жумадан кийин айтышты да, немеде интернетке чыкты, 2 жашар кыз жоголду. Милиция издеп атат, сени камайт экен деди. Кийин ошондон чочугандан мен камалгым келбейт да, мен преступление кылбадым. Камалгым келбей, анан чочуп келбедим ошо. Ошол бул табылса гостиницага барып жатам, жок болсо көчөдө. Баланы кароосуз калтырган эне Баткен облусунун Кызылкыя шаарынын 27 жаштагы тургуну экени аныкталган. Буга чейин Ош шаарына ички мигрант болуп, калаадагы батирлердин биринде 2 баласы менен ижарада турушкан. Өспүрүмдүн атасы тууралуу азырынча так маалымат жок. Эч кимиси жок. Анткени биз Кызылкыяга дагы бул өзү кыздын төрөлгөн жери Кызылкыя шаары Баткен областы болгондуктан биз кат менен жолдогонбуз Баткен шаарына. Бирок Кызылкыя Баткен областынын Кызылкыя шаарына кат менен жолдодук, бирок аяктан эч кандай бунун ата энеси жөнүндө маалымат келип түшө элек. Ошондуктан учурда азыр балдар жашап атат, балдардын ден соолуктары жакшы, кызы менен баласынын. Ош шаардык социалдык өнүгүү башкармалыгынын балдарды коргоо бөлүмү калаадагы баардык жашы жете элек жеткинчектердин мүмкүнчүлүктөрүнө, шартына жана коопсуздугуна көз салат. Аталган ишкана эми балдарды кароосуз калтырган аялды энелик укугунан ажыратуу үчүн сотко бергени жатышат. Буга себеп эне ичкиликке берилип, ага кошумча туруктуу жашаган жери жоктугу болууда. Бул жашы жете элек балдардын энесине карата энелик укуктан ажыратуу боюнча бизге азыр документтер топтолуп бүттү, сотко беребиз, Ош шаардык сотуна. Анткени ошол жашы жете электин энесине карата азыр кылмыш иши да козголгон. Анткени буларга козголгон себеби ошентип кароосуз, коопсуз жайга таштап кеткен, караган эмес, өзү ошондой ичимдиктерди ичип алып ошо көчөдө жүргөндүктөн, ошондой өзүнө баягы толук энелик мээримин төкпөгөндүктөн ошондой ишке барып атат да. 2 жаштагы кыздын апасы саат 15:30 чамасында Ош шаарындагы Курманжандатка жана Наваи көчөсүнүн кесилишинен табылган. Аялга карата жазык кодексинин 150-беренесинин негизинде тагыраагы коркунучта калтыруу боюнча тергөө амалдары жүрүүдө. Бирок шаардык милициянын маалыматына таянсак, эне балдарынан баш тарткысы келбей, өзү карай турганын билдирген. Бүгүнкү күндө апасынын үстүнөн иликтөө иштери жүрүп атат. Апасынын жашаган жери ошондой эле өздүгү такталган үчүн апасыны үйүнө коюп берилди. Бүгүнкү күндө ал апасы кыздан баш тартпайм, өзүм багам деген айтышууда. Ошондой эле бүгүнкү күндө апасынын үстүнөн иликтөө иштери жүрүп атат. Тергөөнүн жүрүшүнө карап дагы кошумча маалымат беребиз. Маалыматка таянсак, аял балдарын биринчи жолу кароосуз калтырып кеткен жайы жок. Буга чейин да аталган балдарды коргоо бөлүмүнүн каттоосуна кирген. Учурда аты жөнү айтылбаган эненин бир уулу боорукердик балдар үйүндө тарбияланса, 2 жаштагы кызы Ош шаарындагы балдарды реабилитациялоо борборунун көзөмөлүндө турат. Ал эми энелик укук боюнча сотко берүү иштери 1 айдын аралыгында ишке ашырылмакчы. Өткөн жылдын 29 декабрында дал ушул көп кабаттуу үйдүн астынан түнкү саат 1 чамасында кароосуз калган 2 жаштагы кыз табылган. Ошол эле учурда ал шаардагы балдарды реабилитациялоо борборуна жайгаштырылып, бүгүнкү күндө анын апасы табылып, ага карата энелик укугунан ажыратуу маселеси каралып жатат. Алдында эне баланын тагдыры кандайча чечилет, бизге белгисиз. Бактыгүл Мирадилова, Адилет Нышанбаев, Нур Ньюс.